Экөө сөз сүйлөп коюңузчу, азыр мына Баткен элине келиңиз жолуккан, анан Тажикстанга барып сүйлөшүүлөр жүргүзүп келиңиз. Кандай маселелерди карадыңыздар, сүйлөштүңүздөр? Тажикстан мамлекетинин ГКМСынын башчысы полковник Етим Саймин Сатарович менен жана бирнече кызматкерлер менен жолуктук. Жолугушуу жакшы болду. Нейтральный жерде жолуктук. Жакшы болду жолугушуу. Буюрса баары жакшы болот. Чечебиз. Камчы Кыдыршаев, айтсаңыз, сиз мына чет өлкөдө жүрдүңүз, бирок ооруганыңызга карабай кайрадан мындай экстрен учуп келдиңиз да, Баткен жергесинде кырдаалга байланыштуучу. Анан ушул бүгүнкү күндө абал турукташтыруу боюнча кандай аракеттер көрүлөт? Баардык аракеттер, күч аракеттер көрүнөт. Президентибиз Садам Кожоевич Жапаров менен биргеликте ал кишинин көрсөтмөнүсүнүн негизинде баардык маселе чечилип атат. Кудай буйрса, бүгүн кечке дейин абалды толук турукташтырып күтөбүз. Айтсаңыз, тажик тарап миномет эле эмес, вертолеттор менен да аткылоо баштады да. Азыр баардыгы жакшы болот. Кудай кааласа. Рахмат.